Распишитесь. И еще здесь, и вот здесь, еще здесь, и здесь. Я люблю тебя, малышка. Мы всегда будем любить тебя. Пока. О, значит, у них доставка до двери. Можно было не перестраивать весь дом. Да. Аист, я заказывал брата! Я брата заказывал! Хочешь покормить ее? Навыки ниндзя! Тебе грустно? С какой стати? Все в порядке. Ах, как ты тяжело на сердце. От каждой доставки такой осадок. Ну что тут скажешь? Мучительный бизнес. Я каждый раз так грущу. Нет, я уже успокоился. Твоим подчиненным повезло с тобой. Да, строг, но справедлив. Все будет окрылительно. А что, есть варианты? Если ты вдруг захочешь поговорить, я всегда рядом. Нет. Ну, похоже, ты сам неплохо справляешься. Да, справляюсь. Тебя трясет. Ерунда. Думаю, грустить не стыдно. Я не грущу. Это естественно. У меня нет чувств. Не держи в себе. Летик, мы все рядом с тобой. Смелее, моя прелесть. Кто там, милый? Кто там, пап? Мама и папа? Ну что, парни, мы ее доставили. Уходим. Джуниор! Куда ты собрался? Иди скорее сюда. Нет. Тебе понравится. I was looking up, holding on to patience, counting up the days that I've been waiting. You can take your time, I'll be on the front porch, sleeping on the line. You can see it if you look for it. I would lie Живя в цивилизованном обществе, мы привыкли не замечать блага, которые создаются электричеством. А ведь каждая горящая лампочка – это заслуга энергетиков, работа которых зачастую скрыта от наших глаз. Чтобы перезимовать, нам необходимо 10,5 миллиардов киловатт-часов. А чтобы выработать их, надо слить количество воды, равное 4 озерам Сонгколь. У природы существуют периоды маловодья, пик которого приходится на предстоящую зиму. Если уровень воды в Токтогульском водохранилище упадет ниже контрольной отметки, то в энергосистеме нашей страны может произойти коллапс.
Lamps. Для того, чтобы на каждой улице и в каждом доме оставались свет и тепло, мы вынуждены максимально увеличить выработку дорогой электроэнергии на ТЭЦ и импортировать электроэнергию у соседних энергосистем. А все это – дополнительные затраты. Вот для чего этой зимой мы просим вас искренне беречь энергию. Ведь так просто начать с использования энергосберегающей лампочки и выключать ненужные электроприборы. Жаздықтан башың аман сол көтерілген күн бұл бақыт, бұл дөлөт. Андықтан урматтуу телекөрөрмандар, бүгүнкү күнүңүздөр ийгилик алып келсин деп Элтер каналы чактыш көрсөтүүсүн баштамакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга Акмаржан тобу келип олтурат. Атына таза куту сүйнөт демекчи, топту тааныштыра кетейин. Менин жанымда отурган эжекебиз бүткүл союздук 1-2 фестивалдардын лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкеринин төш белгисинин ээси Тамара Эрматова эжекебиз келип олтурат. Ошондой эле Акмаржан тобунун жетекчиси Махабат Нарматова келип олтурат. Жана шайыр бүбү Станбекова келип олтурат. Мына топтун мүчөсү Бактыгүл Күсөрмамбетова келип олтурат. Миргүл Калбердиева топтун мүчөлөрү, ошондой эле Ырысбай Абдыкадыров атындагы жана Жумабүтүн Шералиев жана эмгек менен ушул заман залкары төш белгилеринин ээси Кубан Эсеналиев агабыз келип олтурат. Мына ушул топту жетектеп, музыкалык жагын шөкөттөп, көркөмдөп сиздерди ушул жерге алып келип олтурат. Андыктан ушул биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Эми жыл башы, мынакей урматтуу коноктор, жыл башы сиздер ушул кычыраган кышка карабай бир элибиздин маанайын көтөрөлү, жылуулук берели деп отурасыздар. Анткени азыр көпчүлүк үшүп турган мезгили, анса дагы жүрөк ысып турса, анда бардык дене бой ысып турат деген ойду айтмакчыбыз. Келиңиздер, адегенде ушул Акмаржан тобунан бир жакшы чыгарма менен баштап алалы. Андан кийин сөз берели. Келиңиздер. Çürüğü
баракелде, бар болуңуздар. Мынакей кадимки улуу залкар кыргыздын эл акыны Байдылда сарына коюп атабыз. Кезинде Сары Челекке барып, ошол Сары Челекти арзып ыр жазган экен. Ага обонум болсо мына заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти Улук Мырза Полотов агайыбыз обон чыгарып, Акмаржан тобу аткарып турат. Бар болуңуздар. Эми Кыргызда керемет көлдөр көп. Ысык көл, Сары Челек, Соң көл, Чатыр көл деген ушул көлдөрүбүз аман эсен, ала тобубуз аман эсен болсун. Жыл башында жакшы тилек кылалы. Анан ушул топтун жетекчиси Махабат Нарматовага сөз берели. Топ боюнча ушул биздин телегөрөрмандарга тааныштыра кетсеңиз, качан түзүлгөн, кандай иштерди аркаладыңыз, былтыркы жылдары? Узак кетсек да тарыхы көп болуп кетиши мүмкүн. Эми былтыркы жылдан баштап анан түзүлгөн жылын айтып, кыскача айта кетиңиз, анан калганын ыр менен баштайлы. Саламатсыздарбы, кутмандуу элим? Маанайыңыздар жакшыбы, баарыңыздардын кыштын суугуна карабай биз мына сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөлү деп келип турабыз. Сиздерге жакшы маанай тартуулаганга аракет кылабыз. Баарыңыздардын маанайыңыздар жакшы болсун. Мына биздин Акмаржан тобунун түзүлгөнүнө 4 жыл болду. Фестивалдарга, концерттерге катышып келатабыз. Эфирлерге чыгып келатабыз. Мына кече жакында эле филармониядан концертке катыштык биздин таланттардын. Диплом грамоталарды алып келатабыз. Жыл башында эле баштаган экенсиз. Жыл башында эле. Жакшы, өзүңүз ушул музыкалык билимиңиз, маданият тармагынын жетекчи болгондон кийин балким бар болуш керек, Мен өзүм Кыргыз улуттук консерваториясынын элди кырдоо бөлүмүн бүткөнмүн. Улук Мырза Полотов агайдын окуучусу болом. Анан балдарга комуз, пианинодан сабак берем. Болсун, жакшы, жарайт. Мынакей Улук Мырза агайыбыз өзү азыркынын ырчылардын толубайы да. Бир карап сындап туруп, сен жарайсың, сен болосуң деп туруп тандап, ошол менен таптап канча деген ырчыларды чыгарды. Агайдын окуучулары алды, эл артист болуп калды. Кыргыздын желегин желбиретип жүргөндөр канча. Бар болуңуздар. Анда эми ыр кезегин ушул мен тараптан эле баштай берейин, четинен. Кубан агабыз айтып атат, өзү четинен эле ыр бере берсең ырдашат булар депчи. Анда мынакей ушул кезинде сайыз мезгилинде сайыз дүңгүрөп турган убакта бүткүл сайыздык лауреат болуш өзүнчө. Бул бүтүндөй ошол сайыздын баары чогур фестиваль болчу эмес беле. Мына ошодон биринчи, экинчи жөн эмес, анда да биринчи, экинчи фестивалдын лауреаты болуш бул өтө бул дагы чоң жоопкерчилик. Азыр мына Кыргыз маданиятынын төш белгисин алып олтурасыз. Өзүңүздү бир тааныштырып, сиз дагы мына телегөрөрмандарга маданият тармагында иштегени боюнча тааныштырып, анан кийин ыргөтсөк. Рахмат. Мен Эрматова Тамара. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Баарыңыздар мынакей биринчи жолу ЛТР телеканалынан жаңы жылдан башында эле жолугушуп атабыз. Баарыңыздарга жаңы жылыңыздар жакшы жылдардан болсун, молчулуктун, токчулуктун, жакшы ийгиликтердин жылы болсун. Анан бизде ушул жерге алып келген, эфирге алып келген биздин Кубаныч Эсеналиев дагы өмүр узун болсун. Ушинтип чыгармачыл инсандарды эфирге алып келип, мындай элге таанытып, ушундай жакшы чыгармаларын бизге үйрөтүп, анан коштоп берип жүрө берсин. Силерге да чоң рахмат. Бүгүнкү эфирибиз тунук эфирлерден болсун. Бар болуңуз. Анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда эмесе ушул сөзү элдики, ону Кыргыз Республикасынын эл артисти Арызбек Бедияровго таандык Боз ойдун ыры деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот. Bozorgun tuman gepevi
қарарған тонын етегі қарарған тұман кетегі қара көз анда мен мында қайғырсам үнім қақшасам үнім қиқырсам үнім жетері су бойында жетінсің сұлу бір жігіт екенсің сұлу бір бойдон жүріп сұрансам келбейт сағынсам келбейт сыздасам келбейт екенсің гүл бойында жетінсің көркемді жігіт екенсің көркемді бойдон жүріп ырдасам келбейт ымдасам сезбейт чакырсам келбейт экенсиң көркөмдү бойдон жүрүп ырдасам келбейт ымдасам сезбейт чакырсам келбейт экенсиң ырдасам келбейт ымдасам сезбейт чакырсам келбейт экенсиң баракелде ымдасаңыз чакырсаңыз да келбесе ал орукча неме го мындай эме эмеске мына азыр чакырсаңыз келип аккордеон ойноп берип жаныңызда отурат бар болсун эми бул жерде мен мындай жанатан бери карап турсам Нармат менен Ермат экөө бир тууган окшойт деп коемун. Нарматова, Ерматова десе. Анан эки бир тууган ырдап жүрүп, ушул кыздарын өткөрүп берсе керек депчи. Анан сыңарындай бириңиз Жалал Абадтан бириңиз Баткенден экенсиздер, анда биз ушул жетекчиге Махабат Нарматовага ыргезегин берели. Келиңиз кайсы чыгарманы аткарасыз? Кыйбасым аттуу чыгарманы аткарам. Ана келиңиз. Мелодиясын унутуп калып атпаймынбы? Тарапта көп да. Айтпаймын башкага, айтпаймын. Ашыкмын анымдан кайтпаймын. Аны сен билсең да билбегин. Азаптуу мен көздү жаштайын. Кыйналбай, сен өскүн гүл ачкын. Кымбаттым солкулдак аккайын. Кыйналбай, сен өскүн гүл ачкын. Кымбаттым солкулдак аккайын. Кыйбасым сөзүмдү бир менен, үшүсөм күн болуп бир көрүм, солусам жаз болуп бир кайрым, күйбөсөм тутам
Баракелде бар болуңуз. Сүйүлөр бүтпөзүн, сүйүү менен жашооланат дейт. Андыктан ушундай жакшы чыгармаларды аткара бериңиздер. Эми кезек Шайырбү Ыстамбекова келди. Мына Шайырбү эжекебиз өзү мен эжекем экен. Аксынын Кичи Акжол деген кичинекей айылы бар. Азыр Акжол деген айыл өкмөт болуп калган. Мырзаким деген абабыздагы комуз чертчиле мыкты. Киши дагы ошол айылыбыздын улуу залкар адам эле. Мына ошонун кызы келип отурган экен. Сиз дагы өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Топко качан кошулдуңуз, кандай болуп дегендей. Топко келгениме былтыр 22-жылдын декабрында эле кошулуп калдым. Бул агайдын жардамы менен ушинтип ырчылыкка аттанып атам, Кудай кааласа. Жакшы. Акжол каалайбыз, Акжолдон келгенге. Негизинен ырдап жүргөнсүз, эми сизде бүт агаларыңыз дагы ырдайт, комуз чертет. Аккан арыкта суу агат дегенде ошол ырдаган жерден чыккан адамсыз дегендей. Негизинен өзүңүз кесип? Мен өзүм жеңил өнөр жай тармагында иштеп келдим. Союз убагында 1-май фабрикасында иштедим. Кийин шартка байланыштуу Таш көмүр шаарына барып, аякта да фабрикаларда иштеп жүрдүм. Союз таркагандан кийин эми отуруп калдым. Жакшы, мынакей Союз мезгилинде биз бала чакта ошо 1-май деген ошол көйнөк шапкалар чыкчу, ошолорду кийип калдык. Дүңгүрөп турчу да 1-май фабрикасы деп ошондой булар көзгө тим эле айтылганда кулакка жакшы угулат, көзгө жакшы көрүнөт дегендей. Ошол кестин убактары көз алдыңа тартылат. Келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен азыр ушу элдик ыр агалма деген ырды аткарып берейин. Келде бар болуңуз. Мына ошол 1-май фабрикасынан эле акырын жылы филармонияга кирип кетсеңиз болмок экен ошол кезде эле. Болсун, бар болуңуз. Ошол ырдай бериңиз, чыгармаларды аткара бериңиз демекчибиз. Алдыга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эми Бактыгүл Күсөр Мамбетова деген эжекебизге кезек келди. Окшойт, келиңиз анда. Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Мен Бактыгүл Күсөр Мамбетовамын. Ушу бала кезимден эле мен деле ырга кызыгып, ушу баягы ичиңде бир тойлап турган талант чыкмайын койбойт экен. Анан мен деле тар чөйлөдө ырдап жүрчүмүн. Анан кийин мен дагы ушу 1 жылдан бери ушу агайга жолугуп, Кубаныч Эсеналиев агайга жолугуп ырдап чыгышым керек эл алдына деп. Мен дагы ушинтип ырдап келатам. Топко болсом Акмаржан тобуна 1 жыл болду кошулганыма былтыр. Бул киши өзү ырчылардын фабрикасын ача турган болуп калды. Бул киши баары эле ушуга жолугат да. Багын ачат, жолун ачат. Ушундай киши да бул өзү. Болбосо үйдө эле отурчубуз, ырдап ушу Кубанай агайдын аркасында деген эле киши бага ачылып келатат. Кудай кут кылсын. Эми мына ушундай жакшылыктар адам өзү эңсегенден кийин ошону издеп табат экен.
Анан кийин ушул ырдайм дейт экен, мына сиздер ошо издеп таап, бир ырдазам деген тилек менен келип олтурасыздар. Азыр эми жакшы, Кудайга шүгүр, мурункудай эмес заман жакшы. Кааласа телевидениядан чыгып атасыздар, кааласаңыздар YouTube'дан каалаган жерден чыгып атасыздар да. Мурун не деген үндүү апалары ырдай албай кетишти да. Азыр эми Кудайга шүгүр. Келиңиз анда, кайсы чыгарманы аткарасыз? Мен Эке Мукамбетов агайыбыздын Өчпөсүн менин үмүтүм деген чыгармасын аткарып берейин. Бар болуңуз, мынакей караңыздар, мына жакшы чыгармаларды даярдап келген экенсиздер. Анда эми кезек Миргүл Калбердиевага келди. Келиңиз, тааныштырсаңыз өзүңүздү кыскача. Бүгүнкү тунук эфирдин көрүүчүлөрү, мына биз бүгүн ушул Элтияр Чак төш программасына келип отурабыз. Буйруса мен дагы бул тушо кести ырым болуп атат деп ойлоймун. Мен дагы жакында эле филармонияга катышып, Даткайым тобу, Гүлбар эже жетектеген топ менен чыгып, анан Кубан агайдын сунушу менен мен бул Ак Маржан тобуна да кошулуп келип отурам. Буйруса мен ошол өзүмдүн балалыктагы эңсеген чыгармачылыгымды ушул ар кандай топ менен алып чыксам деген үмүттөр менен келдим ушул жерге. Мен өзүм теги тааныштырбай кеттим. Калбердиева Миргүл Ош областынын Өзгөн район Эркинтөө айылынан болом. Ошо бала чакта ырдап көксөгөн тилегим мына бүгүн аткарылып отурат. Баракелде, бар болуңуз мына
Өзгөндүн кызы өрт болот деп бир анда келиңиз анда жакшы бир чыгарманы аткарып бересиз. Анда мен жалжалымды аткарып берсем да. Açılgan kanat bana gül görsün, okşatıp koyup özünü. Talaydın tanrım dönüp calcalım körüngüm gelet gözüm. Oyloğun gana sırdın aytalmay, attırıp kete çüregim. Camsasan bolacaktırıp calcalım kançaga mıntip çürüm. Küttürdün gana beni gül bakta, kügümge kaldım sen için. Küyüttün otun jandırgan caljalım göründüm gele seni için. Ağla toğana başını alırşa öseçen aşağı, alışı oynap çürçelek alt ele yaşadı kanne bala çay. Barakelde var bolуңуз. Чын өрт экенсиз мынакей караңызчы. Өзү кыргызстандыклар укмуша, жалжалы менен ушу 6 жашар бала чойношуп, алышып. Сонун ырлар бар да. Өзү кубанбай экенин бир 1000ден ашык айымдары бар да бул кишиники. Сулайман Султандыкы деле мынчалык жок болуш керек, Мына канча деген топ түзүп, эмгекти айтып коелу, чындыгында кандай болсо дагы эме келгенде айтып атасыздар го, ыраазычылык. Пирамида каналынын сайзаңда ушул киши турат, топ менен 5-чи каналда деле ушул киши турат. Үтүктү сайзаңда эле халаттын ичинен чыга калат кээде баш багып, кыштын күнү üşүтүп. Айтар эмгекти кылып келатат, эмгек талыкпай. Бул нерсе маданият тармагы, маданият жагына камкордук десек да болот. Буюрса, маданияттын мыктысын дагы быйылкы жылы беребиз деп турушат. Алдын ала айталы. Ийгилик каалайбыз. Анда эми мынакей Тамара эжеке бүткүл союз деген ал кезде эми бүткүл союз 15 союз бар эле да. 16-чы Афганистан болот деп атып, анан болбой калган экен да. Анан сиз ошонун баарын чаңытып ырдаган экенсиз да, бүткүл союзду бириктирип алып эле фестивалда. Ошондо кайсылар ырдадыңыз эле? Ал кезде баягы ат башым деген ыр менен чыккам. Ат башым. Ошол атаңдын башында эле чыккан экенсиз ошол жерден, болсун анда. Ысык көл вальси 2-чи фестивалда ошол менен. Мынакей, ар бир ырдаган ырыңызда лауреат болдуңуз. Өзүңүз ошол маданият бөлүмүн жетектедиңиз беле? Мен ооба 1994-жылдан баштап, 1994-жылдан баштап ошол Базаркулон райондук маданият бөлүмүнө китепканага директор болуп өттүм. Анан ошол жерде эле мектепте деле иштеп жүрдүм. Анан
барып андан кийин ал жерде иштедим 2007-ге чейин. 2007-тен кийин Сокулук райондук маданият бөлүмүндө жетекчи болуп иштедим. Ушул маданият тармагында көп иштедим. Манас Минге катыштым. Токтогулдун 125 жылыгына катыштык. Курманжан Датканын 180 жылыгына катыштым. Ушул жерде анан ушул Манас Минде ошол Байдулла Сарногоевдун сөзүнө жазылган Султан Юсуповдун От койчу махабаттын милтесине деген чыгармасы аркылуу ушулар сыйлык алган. Мына ушуларды аткарып берейин анда. Ушул кыз элим кабыл алып койсун. Келиңиз анда болмайт. Бар болуңуз, мынакей караңызчы, ушул ырдагы көптөн бери өзү негизи ырды албай жүрөт эле да. Кандай керемет ыр Байдулла атабыз не деген сөзүнүн кереметин караңыз. Келиңиз анда жетекчиге кезек берели, ыр кезеги Махаббат Нарматова. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Мен Омар Султановдун сөзүнө жазылган Канымгүл Досманбетованын Кыйылып турам аттуу чыгармасын тартуулап коеюн. Кана келиңиз. Gönlü
өзі тағынып, обоның сосын бөлішчің, аясқадан шыққан жаңыры. Gününe 10 жолу урушса, 10 жолу кайра табышып, куш ойын сал челек, ай кулундар менен жарышып. Кыйылып туран кош тебей, кымбатым көбүм балача. Мен тойбос жашты кезимде, да мезгили колдон талаша. Мен тойбос жашты кезимде, да мезгили колдон талаша. Баракелде бар болуңуз. Анда кезекте Станбекова шайыр Бүү Мырзакимовна көрелі келгіз. Рахмат. Мен азыр Касым уулуна таандык ойдогу болсоң самаган аттуу орду аткарып берейин. Жакшы болот. Бомбага. Тулпарым болсоң туйлаган, таң күнү сапари улаган. Булбулум болсоң сайдаганда, укканда кумар таркаган, бой тумарым Жаратуучу эң сонунда жакшы иштерди ойлосо, жаңылык элге жаратып дүйнөдөн өтсөң арман жок. Жаратуучу эң сонун ай жакшы иштерди ойлосо,
бар болуңуз. Вактыбызды жетишип калганда келиңиздер. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Кайфтын сүйүү деген дүйнө бар билесиңби деген чыгармасын. Коюн калган. Тоодо. Yıldız bolu asmandan güyüsünde Cıpar bolu başının ayesinde Cıralına batalı gözümde Bu dünyada suyu var bilesin Bu yaşolu suyu var nay bilesin Jarım günü tuvaktındı bölüsüngü Jaşuluğa birde qarap görüsüngü Atakdan kı bololu gözlerimde Bu turmuşta suyu var bilesin Bu jaşulda suyu var ay bilesin Mahabattın gölüne düşürsün Balık bolup al gölü sen süzesün Cesiz almay, cetüş almay al gölü bu dünyada Jarkınım ay jarkınım ötüsün Cıldızım ay cıldızım ce öçösün Olan kızdın jürөгүн jaralagan Karı jaştın barынан ay karabagan Süyü degen illet бар bilesin Çağılgандай jüröktü jaralagan Karı jaştın barынан ay karabagan Süyü degen illet бар bilesin Çağılgандай jüröktü jaralagan Karı jaştın barынан ay karabagan Karı jaştın barынан ay karabagan Бар болуңуз. Мынакей ушундай жакшынакай чыгармалар дайыма аткара бериңиздер, ийгиликтерди каалайбыз. Эми келиңиз эми ушул бир калда жыйынтыктап коелу, бир аз кыскараак аракет кылалы эми убакыттын тардыгы. Ayılıma bararım da atam destep gözlerimden yaş çıkıp bal balaktap bar joğumdu unutup balalığım gelüçüdey bastırıp bal balaktap bar joğumdu unutup balalığım gelüçüdey bastırıp alındaydı alыс жактан жели келди көптөн берки көңүл буум жазамбы көздөрүңдү өткүм келет эркелет мен алыстан сагынгандай атамды
Başından gün ayağından aytınıp Turçu atap baktандай kulpırıp Жерге бутум жетпей учуп баратам Асқа чапчы баккан судай жулкунуп Жерге бутум жетпей учуп баратам Асқа чапчы баккан судай жулкунуп Алыңдайтып алыс жактан жел келет Көптөн берки көңүл бугум жазамбы Көздөрүңдү өткүм келет эркелеп Мен алыстан сагынгандай атамды Көздөрүңдү өткүм келет эркелеп Мен алыстан сагынгандай атамды Акта булбул кырда таңшыйтуулары Баягыдай күнүң батып чыгалы Карегиңден каро көчүң алдырбай Караны тоатам күлүп турабы Карегинен каро көчүң алдырбай Караны тоатам күлүп турабы Алыңдайтып алыс жактан жел келет Көптөн берки көңүл бугум жазамбы Көздөрүңдү өткүм келет эркелеп Мен алыстан сагынгандай атамды Көздөрүңдү өткүм келет эркелеп Мен алыстан сагынгандай атамды Сағындым мен атамды Сағындым мен атамды Көрегелде бар болыңыз. Қырғызда атадан өткен құдайы жоқ, ападан өткен ұмай жоқ дейді. Ошондуктан ата-энелер бар болсын. Ал эми Акмаржан тобуна алдыда чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, маданият тармагына салым кошо бериңиздер. Сиздерге да бир жолу ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар. Трудовой договор – гарантия достойного труда. Меня зовут Нурсултан. На стройке я работаю уже 10 лет. Раньше я работал нелегально, пока не получил травму. Мало что, работодатель не оплатил лечение, так еще уволил сразу. Уже полгода я работаю здесь. Работаю официально, у меня есть трудовой договор. Мне нравится моя работа, у меня стабильный график. У меня достойная заработная плата. Платят вовремя. Меня обеспечивает спецодеждой и обувью. Планирую свой отпуск. Профсоюз дал путевку. Трудовой договор – это достойная и своевременная зарплата. Это соблюдение ваших прав. Это безопасность на рабочем месте и социальная защита. Трудовой договор – гарантия достойного труда.